Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги коногу журналист, жазуучу Олжобай Шакир. Саламатсызбы? Олжобай аке, мен сизди журналист, публицист катары, ошол эле учурда жазуучу катары дагы жакшы билем, эл сыяктуу эле. Анан эми сизден азыр кайсы темадан баштайын деп өзүмчө ойлонуп атам. Сиз публицистика, журналистика жаатына жүрүп, саясатты дагы жакшы эле мындай кабарыңыз бар. Анан жазуучулар, адабият темасында дагы сурасам болом, бирок мунун экөөнүн тең бири-бири менен катышы бар, ошондуктан бир четинен сурай берсем да. Негизи коомдо саясатчылардын мээси анча иштебей калган да, каймана айтканда. Жазуучу менен акындар аларга жардам келип, коомго жол көрсөтүүчү өзүнчө бир күчтөр ушу жазуучулар, акындар болушу керек эле да. Анан бүгүнкү күндө жазуучулар союзу бар бизде, анан жазып жүргөндөр бар. Кара сөз же ыр түрүндө оюн жеткирип, бияка баратабыз, бул туура эмес, бул туура деп жазып жүргөндөр бар. Бирок эмнегедир дагы эле баягы ойдогудай коом жаралбай атат да. Эмне үчүн мындай болуп атат деп ойлойсуз? Бул баягы акын жазуучунун сөзсүз эле улуттун мээси, бир элдин эркечи деп түшүнүк менен кабыл алган менен бизде айтма атпаш болгон муун деле мындай бийликке каш кагып мындай граждандык позициясын билдирип келе алган жок да. Канчалык дөөлөттүү баягы классикалык чыгарманын өкүлү болбосун, аттуу баштуу аксакалдар деле эл жазуусу, эл акыны деген наамы бар. Ал эмес эл баатыры деген аксакалдар деле суу жүрөк болуп атат да. Болбосо ушунча жайнаган партия пайда болот беле эгер улуттун баягы бир абийирдүү азчылык чөйрөсү калыптанган болсочу. Себеби улуттун абийирдүү азчылык чөйрөсү партияга караганда таасири күчтүү болот. Сен айткандай жана чыгармачыл уюмдарды айтып атпайсыңбы, Жазуучулар союзу, башка уюмдардын коомго болгон таасири өтө начар үчүн баягы баатыр жокто майданга маскара пост чыгат дегендей, саясий элитага кимдер гана келген жок да. Себеби элдин акылын экчеп турган ошол абийирдүү азчылык чөйрө бир коомго ориентир болуп бере алган жок да. Чындыкты чыркыратып айтып, бийликке каш каккандан коркту дайыма. Кайсы эгемендиктен бери заманды деле алалы, саналуу болду да. Айталы, мисалы Салижан Жигитев болбосо, чыгармачыл интеллигенциядон Доорунбек Садырбаев кичине бийликке кайшы айтканы болбосо, башка муундагыларды кээде ойлоп отуруп, 35-жылдагы Сталиндик репрессиядан кийин улут каймактары суу жүрөк болуп калганбы дегенде ойго келесиң да. Жалтактап, бир чындыкка келгенде тайсалдап турат. Анан коридордо же болбосо кухнясында бийликчи сындайт, бийлик төбөлдөрүн сындайт. Анан эле ачык айта албай атпайбы? Анан бул жерде сөзсүз эле көркөм чыгарма жазган кишини эле коомго сергек мамиле кылат, коомго бир чынчыл мамиле кылат деп күткөнгө да болбойт экен да. Ал биз бир убакта Салижан аке менен Алым Токтомушев жазды эле, биз улут катары эмес, коом катары чындап келсе калыптана элекпиз депчи. Себеби көрүп атасыздар, кайсы системага өтпөйлү азыркы саясий элитанын сапатын карап отуруп, кыргыз көчү качан түзөлөрүнөн санаа аркайсың да. Анан мага бир Бальзактын жакшы лозунгун жагат. Мен жазуучу болгондон мен жазбаган эч нерсе калбаш керек дегенчи. Ал ошон үчүн капиталисттик сущносту толук чагылдырды да. Себеби андай көркөм чыгармасы аркылуу публистиканын тили менен дагы көркөм адабияттын стилинде бир ошол капиталисттик жашоонун күнгөй тескейин айкүрүнөн ачып берген үчүн Европадагы бир жылт эткен коомдук өсүштөргө ушундай жазуучулар түрткү болуп келди, Виктор Гюголар болбосо. Биздин акын жазуучулардын кайсынысы мамлекеттик түзүмгө бир таасир эткен чыгарма жаратып, же бир кебин айтты. Ошондуктан бул бизде философтор, тарыхчылар чыга албай атат да, улуттук концепцияны бир иштеп чыкканчы. Бала сыяктуу экен да. Бала ата энени карап тургандай, биздин караламан калк бийлик төбөлдөрүн карап турат экен да. Балык башына сасыйт дегенге ошо экен да. Сиз айтып аткан Салижан Жигитов, Доорунбек Садырбаев аздыр көптүр мисалы үчүн Садырбаев парламентте трибуна болгон үчүн ошол жерде
сүйлөп калды дегендей. Салижан Жигитов дагы бир мамлекеттик кызматтарда иштеп калды. Мен сурайын дегеним, ошол сиз айтып аткан жазуучу акындар бийликке ушундай каш кайтарып мындай айта албай атат, өзүнүн позициясын билдирбей атат дейсиз. Ошол позицияны билдирүүнүн формасын кандай түшүндүрүп берет элеңиз? Пикетке чыгыш керекпи же ол туруп алып эле бир жерге кирип алып эле ыр жазган ыр жазып, роман жазган роман жазып, ушул бүгүнкү болуп аткан чындыктарды ачып берип, анан элге окутуп, ушул жагын айтып атасызбы же баягы пикетке чыгыш керек деген кантип? Жок, пикетке чыгуу эмес, коомдук протест. Мисалга Европанын маданиятында Стефан Цвейг өз жанын өзү кыйып атпайбы? Себеби ал Европа цивилизациясынын бүгүнкү жолго туңгукка келатканына өзүнүн карама каршылыгын көргөзүп, болбосо Гарсия Лорканы деле испан бийлиги площадьтан атып салып атпайбы? Себеби бийликке каш кайтарбаса дагы кыйыр маанисинде чыныгы сүрөткерден, чыныгы эркин ой жүгүрткөн адамдардан кайсы бийликтин болбосун үрөйү учуп турат экен да. Себеби элди эркин ой жүгүртүүгө бир башка багытка алып кетет дегенчи, ал эмес Толстойдун идеясын деле Совет бийлиги жактырып келген эмес да, кырчыс сүйбөгөн эмес да, түпкүлүгүндө. Себеби аныкы деле Совет бийлигине карама каршы багыттай да. Көркөм дөөлөттү азыктанган киши бул эч бир режимге, эч бир камкор бийлик болобу, кандай айкөл бийлик болобу, ал өзүнүн гана чындыгы менен элди бир гуманитардык багытка ээрчитип жүрө алат экен да. Ошондон чочулашканда Гумилевдорду, эмне үчүн Сахаровдорду, Саженсинди бийлик сүйгөн эмес, бийлик өкүлдөрүчү. Бизди мындай айтканда ошол көркөм чыгармачылык интеллигенциянын өкүлдөрү менен бийлик төбөлдөрү эсептешпей калганга чыгармачылык интеллигенция өзү себепкер болду да. Себеби дайыма алардын ырын ырдап, алардын позициясында акылын айтып, кеңешин айтып келди да элгечи. Болбосо Акаев бийлиги жүрүп турганда деле кыргыз көчү таптакыр теңирден тескери жолго бараткан биринчи каш кагып айта турган ошол элдин алдыңкы өкүлдөрү эле да, коомдун алдыңкы өкүлдөрүчү. Сиз кандай ойлойсуз? Бүгүнкү ушул эки инкылаптан кийинки келген бийлик ошо биздин акын жазуучуларыбыздын ошол аянтка чыгып өзүн өрттөй турганда же ушул сыңар дагы бир андан берегирээк катуураак акция жасай тургандай деңгээлдеги бийлик болуп калдыбы азыркысы, же ага кажети жок? Мен кайра эле айтайын, Салижан Жигитовдун мындан 10-15 жыл мурдагы берген интервьюларында деле бүгүн деле актуалдуулук бар да. Себеби эл ушул жолго келерин а киши алдаганча эле айтыптыр. Салижандын сабактары деп Токтомушев чыгарбадыбы интервьюларындачы. Карап отурсаң, коомдук түзүлүш башынан туура эмес болуп турган ошо киши мындан 15 жыл мурда эле какшаптыр да. Себеби Акаевдин бийлигинде ал киши советник да, кеңешчи болуп да турду. Ошондо Акаевдин өзүнө айтты, бирок а киши аны элчиликке айдап, анан ошо менен бийликке келчү жолун кыркып койду да. Анан ал мезгилдүү басма сөздөр аркылуу пикирин билдирип турду, телевидение аркылуу чыгарылган жок агесте албетте. Анан ошондой деңгээлде болсо дагы жок дегенде бир элди саясий жактан сабаттуу кармап турганга саналуу эле авторлор болду да. Мындай публистикага тиш кагып, акын жазуучулар да макала жазганды үйрөнбөй койду. Баягы жөө жомоктой чыгармаларды жазып отурат, фантазия менен көркөм чыгарма жаратыпчы. Публистика деген ал илимий бир тактык менен изилден анализденген чыгарма да. Анан ошол биз коомго багыт берер, бир коом таануу, дүйнө таануу түшүнүктөн чукак болгон үчүн биз элге бир саясий элитага багыт бере албай келатабыз десек болот да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан парламентаризм жолуна түштү делгени менен, мындай чын айтканда, реалдуу айтканда бүгүнкү реалдуу бийлик бул президент демек Атамбаевда да. Атамбаев туурасында сиз мындай жазуучулар, акындар чөйрөсүн жакшы билесиз, бүт баардык мындай кыбыр эткен нерселерди. Мезгилдүү басма сөзгө чыгып атат, президент Атамбаев убагында жазуучулар союзуна бөлүнгөн акчаны жеп салган деп. Менде суроо. Анан эми ошол киши азыр президент да, реалдуу бийлик анын колунда. Анан жазуучу акындар жанагындай кылтырып өзүнүн позициясын билдирели десе, анан бул жазуучу акындарды торпок кезинде эле сүзүп койгон Атамбаев бийликте отурган болсо, анан кантип каршы болушмак эле деген бир мындай бир суроо да. Чындап келгендерибиз мындай да, Атамбаев болобу, Бабанов болобу,
кимиси болбосун бир саясий жолуна мындай сереп салып отурсак, булар мамлекеттик ишмер эмес да, саясатчылар да. Эч кандай алмаштырганга болбойт да, ушу түшүнүктөчү. Саясатчы менен мамлекеттик ишмерчи бизде мамлекеттик ишмер да эмес, жазуучу да эмес да Атамбаев чындап келгендечи. Булар болгону рожденный торгаштар да. Себеби соода менен ирденип келген. Ошол мисалы Кыргыз Автомашты башында ушул киши да, анан ал деле мамлекеттик мүлк эле да убагындачы. Бул киши деле Акаевдин бийлиги менен А дегенде башында ошол жеңишиндеги соода менен ошол байлыкка, мүлккө ээ болуп отурат да. Болбосо жөн колунда таасири жок адам анчалык чоң завод, фабрикаларды ээлик кылганга деле кудурети жетпейт эле да. Торгаш деген түшүнүк ошондо орусчарак коммерсант дегенге жакын болуп калабы? Кызыл кулак деп десек да мейли. Кыргыздын жалпак тилинде айтканда ошентип эле айтабыз да. Себеби кызыл кулактыктан айырмасы жок да. Себеби элдин тилеги, максаты менен чайкоочулук кылып атат да буларчы, бийликке келген мененчи. Албетте мен деле Акаевдин, Бакиевдин дооруна караганда Атамбаевдин бийлиги жүргүзүп аткан саясатына купулум толо бербеген менен деле, бирок позитивдүү карайм да. Кантке менен камкор бийлик кетти, үй бүлөлүк бийликтен бир кутулдук депчи. Бирок андан да коркунучтуу системаны Атамбаевдин бийлиги өзү байкабай түзүп алып атабы деп да ойлоносуң да. Корпоративдик кызыкчылык менен башкарылып аткандай өлкөчү. Көпчүлүктүн кызыкчылыгы дагы эле Кыргызстанды бир арка моюнун астында калтыра турган багытка салып алгандай да. Себеби парламенттик башкаруу дегенибиз албетте оппозиция өкүлдөрү мурдакы бийликтердин тушуна караганда оюн ачык билдирип, анан элге үнүн жеткирүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр болуп аткан менен ошо оппозициянын багыты да чабал болуп, бийликтин өзү да чабал болуп, кыргыз элин чайнап аткандай бир абалда турабыз да. Анан баягы Платондун айтканы бар эмеспи? Элди философтор башкарыш керек дегенчи. Айтматов, тиги бул Атамбаев жазуучу болгондон кийин бир гуманитардык багыт менен элди алып кете алган жок да. Ататүрктү алалы. Ататүрк Катардагы полковник болгон. Аскер адам өтө деле билимдүү болбойт чындап келгендечи. Бирок Ататүрк көсөмдүгү менен Түркияны эң кыйын абалдан алып чыгып кетти да. Мына анын көрөгөчтүгү, көсөмдүгү ошол Түркияны тар жол тайга кечүүгө кабылганда. Себеби Түркиянын тарыхын карасаңыз, Осман империясы менен Европанын кысымы бир жагынанчы. Себеби түрк аскерлери дүйнө жүзүндө бир топ таасирдүү күч болуп, анан кийин буга кастарын тиккен Европа өлкөлөрү бияктан кысымдар тиягынан биягынан кыстаганда граждандык согушка кабылып калар да Ататүрк чыгып атпайбы? Анан ал мындай кылчу экен да. Өзү гуманитардык багыттагы бир жол менен келе атпагандан кийин албетте тиги Атамбаевге окшопчу. Бирок аскер адам болсо дагы интеллигенция өкүлдөрү менен күнүгө кечки тамакты бирге ичишип, бирге отурган үчүн реформа жолуна салып кетти да. Турцияны светтик өлкө катары дүйнөгө алып чыкмайын, өзүнүн өлкөсү өнүкпөй турганына каныгып көзү жеткенден кийин бул баягы жарым жартылай диктаторлук жол менен, дин жолуна кысым менен болсо да мамлекеттик көзөмөл менен тиги тартип орнотту да. Мындайча айтканда бизде эми мынтип атпайбызбы? Диний эркиндик болуш керек депчи. Албетте диний эркиндик болуш керек. Бирок Ататүрктүн жолу аргасы ушуга апарганда, себеби мусулман өлкөлөрдүн баарын карады. Артта өнүкпөй келатканчы. Анан кантип Европага биркектешип бир алып чыгуу үчүн деңизге жол ачып отурат. Анан араб тилинин мистикалык касиети биздин түрк элдин караңгылыгына бир камчы болуп аткан жокпу деген багытта бул ошол жарым жартылай диктаторлук жол менен, мамлекет көзөмөлү менен динге да, динден да таптакыр кайттырган жок элинчи. Диндин да жолунда, бирок светтик жол менен дагы элин алып чыгып кетти да. Анан күндө кечкисин ошол акын жазуучулар, философтор, тарыхчылар менен отуруп маслихаттешип, дайыма кечки тамакты бирге ичүү салтын улантып, ошентип отуруп анан жолун салды. Биздин президенттер маданият өкүлдөрүн жылына бир жолу кабыл алып калса төбөтөйбүздү көк кыргытып атпайбызбы? Президент же өкмөт башы интеллигенцияга көңүл буруп атат.
анымын депчи Атамбаев да ал нерсени да көрүп аткан жокпуз да. Мисалга 2 жылдан ашык убакыттан бери өлкө башкарып турат, бирок интеллигенция өкүлдөрү менен деле бир маңдай тескеп отуруп, чындыгы, турмушту жүзү кандай болуп атат тааныйын деген жер жок да. Бул деле өзүнүн баягы саясий чөйрөсү, саясий кеңешчилеринин кучагынан, курчоосунан чыга албай калды да. Кандай ойлойсуз? Ошол өзүнүн чөйрөсүнүн, азыркы чөйрөсүнүн, мейли ал шопур болобу, мейли ал тиги дагы башка бирөөсү болобу, чөйрөсүнөн чыга албай жатканын себеби ал өзүнө байланыштуубу же ошо чөйрөсүнө байланыштуу болуп атабы? Эми бийликте отурган кишинин өзү мындай айтканда тактеке да. Үй бүлөдө деле баарын регулировка кылыш кандай? Азыр кыстара кетейин. Бийликке барып, президенттен барып алгандан кийин ал чөйрөсүнө көз каранды болуп калат, өзү эчтеке чечпей калат, өзү неге деле ошондой болуп калат деген ушундай да бир түшүнүк бар да. Туура. Бийлик табияты өзү ошол. Болбосо эмне үчүн Конфуций же болбосо Сократтай даанышмандар эл башына келе алган эмес? Себеби уяты бар, билими, акылы терең киши дайыма четтеп турат экен да. Баягы көкүрөгүн койгулагандар, билими тайкылар, түшүнүгү тайкылар бийликтин алдына жуткун өткөн да. Баягы топтун алдына чыккангачы. Анан ошо жүткүнгөндөр дүйнөнү башкарып келген ошо болду да. Мына дүйнө тарыхын деле карап отурсак, Атамбаев эле эмес дегелечи. Саналуу эле журт башчылары болгон. Мына Ден Сяопин, Ататүрк, Махатма Ганди. Саналуу да. Калгандардын баары, мисалы Джефферсон деле Американын убагында башкарып турганда, албетте ал дагы масондук системанын немесинен чыга алган эмес. Курчоосуначы. Себеби мамлекетти алып кетүү үчүн ал президент болгондон мурда мен мамлекеттик концепцияны жазып чыкканым ошол тарыхта чоң мааниге ээ деп ошол жолду тандады да. Акылы бар, акыл чөйчөй толук адамдар ошентип бийликтен четтеп, бийликке сырттан таасир эткенге аракет кылат экен да. Мисалы Кытай өлкөсүн деле карайлы, даанышмандар көшөк артында башкарган үчүн Кытай кылкылдаган 1,5 миллиард калкты бүгүнкү өнүгүү жолуна алып чыкты да. Эл мындай түшүнүктөн арылыш керек дейм да. Журт башы ким болсо эле биздин турмуш оңолот дегенчи. Кайсы тарыхта болбосун адам баласы дайыма ичи чыкпай келген, нааразы болуп бийликкечи. Себеби жана Макиавеллин Государ деген эмгегин окусаңыздар, чыныгында бийлик башкаруу жолу мындай айтканда сымаптай кылтылдаган саясат менен гана элди башкарууга мүмкүн экен да. Себеби элдин күчү сел экенин көрдүк. Баягы 2 жолку революциядачы. Кылкылдап туруп эле бир маалда кантип бийликти сесин алып койгонун түшүнбөй каласың да. Ошо массаны башкара ала турган бизде топ башчылар чыкпай атат да. Демек, бүгүнкү күндө кемигинде да киркисинде да бар дегендей, ушу интеллигенция болуп бере алчу, интеллигенциянын бир капчыгы болуп бере алчу жазуучуларда да, акындарда да кеп, ошол эле учурда реалдуу бийлик колунда турган Атамбаевдин өзүндө да бар экен. Коомдун өзүндө да, себеби бир карасаң коомго түкүрүң келет, бирок бир карасаң элден өткөн даанышман да жок да. Эл качан баягы көксөсү суугандан кийин бир акыйкат жолду издейт болуш керек. Себеби бийлик жолу менен баягы элдик бийликтин да опыт алдуулугун көрдүк да. 2 жолку революцияда бийликти эл башкарам деген күнү губернаторлорду, башкаларды, жергиликтүү кызматкерлерди эл өзү өктөмдүк менен шайлап алган учурду көрдүк да. Креслого барып отургузуп коюп элечи. Бирок алар деле эл үмүтүн актап кеткен жок да. Мына биздики баягы мурда да айттым эле, көчө деңгээлинде демократия эмнеге алып келеринчи. Биз көчө деңгээлинде демократияны бир батыштын бир бал улуу катары, модель катары кабыл алып алдык да. Элдин өзүнүн бир саясий институту болуп келген үчүн кылымдан бери кыргыз сакталып келди да. Бирок ошол жолду кантип сактап келди? Бизде Гегелдей, Канттай философтор, ойчулдар чыкмайын, биздин бир жолубузду аныктап берчү азыркы саясатчылар деп айтканга болбойт экен да. Мына өнүккөн өлкөлөр ошол саясий институтту өнүктүрүш үчүн издиректүү балдарды, жаштарды 21-кылымдын кадрлары деген программа менен четтен окутуп атат. Европадан себеби мамлекеттик түзүмдү канткенде алып кетет. Себеби саясий майданда капчыктуулардын баары депутаттыкка, министрликке келип жетип атат дагы, алар мамлекеттик түзүмдү түшүнбөй,
анан азыркыдай анан пулуң болсо пулуң болсо куруңдун заманы өкүм сүрүп атат да. Аны мамлекеттик ишмерлер чыкпай атканы да ушундандыр да мүмкүн. Илгери бир орус саясатчысы айткандай, бул Орусияда канча партия түзбөйлү бар, аяга келип эле Компартия КПССке окшош болот экен дегендей. Кыргызстанда 20 жыл ичинде канча партия түзүлдү, бир туруп канча көп партия түзүлбөсүн, бир туруп Алга Кыргызстанга, бир туруп Ак Жолго, анан азыр болсо канча партия түзбөсүн баарыбир СДПКга окшош калып аткандай болуп атат да. Анан кеп демек бул жерде аң сезимде дагы эмес, аң сезимде эмеспи? Анткени бүгүнкү саясаттын чордонун түзүп аткан саясатчылардын көбү эми жарымы коммунизмди дагы көрүп калган, демократиянын дагы эмне экенин толук биле бербеген, бир арабөк муун азыр саясатты кармап башкарып атат да. Анан ошондой аң сезимдеги кишилердин башкарганын деле ошондой арасат коомду түзүп аткан жокпу деген ойда. Биз адам ресурсу өсмөйүн, бизди жаратылыш ресурсу багат дегенге болбойт. Анан азыркы эл башчылары алып кетет, көчтү оңдоп кетет дегенге болбойт. Биз ошол сырттан билим алып аткан азыр жаштар бар. Анан 1-2-3 муун алмашмайын кыргыз дагы эле бир топ чайналган бойдон барат болуш керек. Атамбаев бийликтен кетип, анын ордуна башка бирөө лидер келгенде деле кыргыз элинин мүдөөсүн толук канааттандырганына көзүм жетпейт да. Себеби саясий аренаны карап отурсаңыз, ким бар купулуна толор элдинчи? Баары эле топ башкарар азаматтар болуп атпайбы, журт башкарар кимиси болуп атат. Мындай айкын болуп көрүнүп калат эле да, мына ушул алып кетет деген. Кандай ойлойсуз сиз? Ошол демек сиз ойлоп аткандагыдай ошол личносттордобу кеп же системадабы? Системада дагы эмес, биздин аң сезимде дагы эмес, мезгилде да. Мезгил канча өнүккөн өлкөлөрдү кылымдап барып чайнап чойлоп отуруп анан жолуна салып атпайбы? Бул табигый өсүш болсо керек да. Себеби башаламандык акыр барып ошол башаламандыктан тажагандан кийин эл жана туңган суудай болуп, түбү эле куму чөгүп, ташы чөгүп, анан суу тунарып калганда көрүнөт да. Коом да ошентип тунарганга чейин ушундай башаламан уйгу-туйгу боло берет экен да. Куюн деле куюндап барып анан тарап кетип атпайбы? Биздин коомдогу куюм бул сырттагы геосаясаттын таасиринен болуп атат да. Себеби биздики бир карап Россияны ыктайбыз, бир карап батыштын демократиясына ориентир алабыз деп, биз өзүбүздү өзүбүз тапмайын, өзүбүздү өзүбүз тааныбайын, өз тагдырыбызды чечер чечпесибиз ар кимдин колунда болуп калып атат да. Мен суроону мындай берейин. Мамлекет болгондон кийин ал мамлекетте мына монтип жашайлы деген бир мыйзам болот. Ал мыйзамдар тигинтип жейет, мынтип жейет, талашат, бирок бир мыйзамы болот. Ошол мыйзам менен эл жашайт, бийликтери да ошол мыйзамга баш ийет дегендей. Ошол мыйзам менен жашатууда, жашоодо мыйзамды контролдоочулар, мейли күч органдары, сот, бийлик, президент, ошолор бекемирээк болсо коом оңолмок беле, же болбой эле эл өзү ошого жараша болуп атат да, анан эл катуураак турса, ошону мыйзамды катуураак кармаса, анан жакшы эле болмокпуз дегендей. Ушу экөөнүн кайсынысына бир кошуласыз да? Мамлекет бар, тандап алган жаманбы, жакшыбы? Мыйзамы бар, мыйзамды аткаруучулар дагы, тиги токуп чыгаучулар дагы бар. Анан эмнеге эле бизде мындай болуп атат? Мыйзам дегенде мындай экен да, адамзатты мыйзам жолу менен башкарууда менен деле дүйнө жүзүндө бар адамдар абакка отуруп атат, кылмыштуулук кыскарып аткан жакта. 6-кылымда бекен, 4-кылымда бекен Кытай императорунун бирөөнүн атын эстей албай атам. Ошол бийликке келгенде өлкөдө мыйзамды таптакыр кыскартыптыр да, аз санда калтырып же. Ошол доордо Кытай өлкөсүндө эч бир түрмөлөр бош болуп өлкөдө тартип орногон да. Теңирден тескери карабайсызбы? Көрсө мыйзам менен эле башкаруу мүмкүн эмес экен да. Мыйзам жана Михаил Веллердин да бир эмгегинде, представление деген эмгеги экен, ошондо да Михаил Веллер да жазып атпайбы? Мыйзам бул тар чөйрөдөгү бийлик башкаргандардын гана кызыкчылыгында жазылып келген, жазыла берет деп, аны далилдүү аргументтер менен да укмуштай жазып берген. Мен ошондо муну түшүндүм да.
мисалы азыр көпчүлүк айтса 3 фракциядан түзүлүп атпайбы? Алар ошол корпоративдик кызыкчылыкта мыйзамдарды жасайт экен да. Келерки бийликке келиш үчүн шайлоодо кантип босободон атташ үчүн ошого керектүү мыйзамдарды жазат. Кайсы мүлктү, кайсы объектти ээлеп алыш керек болсо, ошого керектүү аргументтерди көтөрүп чыгат дагы элге жогорку кеңештин трибунасынан кыйкырып чыгышат. Бишкектин баландай жеринде же болбосо өлкөнүн баландай жеринде момундай мыйзамсыз көрүнүш болуп атат. Ушуну мындай кылганда гана жолго түзөйбүз дейт экен дагы. Аны карапайым эл аябай бир адилеттүүлүк катары кабыл алат экен дагы. Ошону биз элге чайнап берген жанагы сөздүн башында болгон элита жок үчүн биз алданып калып атабыз да. Мыйзамдын артында эмне жатат? Биздин ошо мыйзам жазган депутаттарга караганда кээде эң тыңыраактары, эң бүйүрлөрү ошол депутаттардын жардамчылары, ошол мыйзамды жазган юристтери да өздөрү жазбайт көп учурдачы. Бир-эки көрүнүштө эле болбоду. Жогорку кеңеште жалпы добуш менен кабыл алынган мыйзамдар кайра артка кайтарылып, юридический жактан туура эмес болуп калыптыр дегени бул эми өлкө үчүн бет кызара турган нерсе да. Бирок бул биз үчүн орой парайда көрүнбөй калды да. Бир мыйзам жогорку кеңеште кабыл алынып, кайра артка кайтарылганычы. Мына биздин мыйзам жазар институттун кейпи ошо болуп аткандан кийин кайдагы ишенимди артканга болот ушу жогорку кеңешке же болбосо саясий элитанын лидерлерине. Анан мыйзам дегенди эч качан бир асмандан түшкөн бир акыйкат катары кабыл албаш керек да. Мыйзамдын артында дайыма корпоративдик кызыкчылык жатат да. Биз ошону түшүнүшүбүз керек да. Канча мыйзамдар жазылып атат, көзөмөл барбы жокпу? Кечээ Азаттыктан бир журналист, тиги депутат сүйлөп атат. Биз мыйзамдарды жазып берип атабыз, ал эми ал аткарылбайбы, аны өкмөттүн уятына койдук дейт да. Эми ушунун өзү логикабы? Анда эмнеге жогорку кеңеш кармалып турат бюджеттин эсебинен, элдин чөнтөгүнөн багылыпчы? Бизде ушундай болуп атат да, бирине бири түртүп коймой. Биз мыйзамды жазып бердик деген ошол деңгээлдеги депутаттар элдин тагдырын чечемдеп отурат да жогорку кеңеште. Эми бир конкреттүү бир суроо, мына акыркы инкылаптан кийин мына убактылуу өкмөт деген түшүнүк, термин пайда болду да. Ушул убактылуу өкмөттүн ишмерлигине кандай баа бересиз? 2010-жылдагыбы? Ал деле баягы Октябрь революциясындагы Ленин менен Троцкийлер убактылуу өкмөт болгон да булар дагы. Мен таң калганым, Ленинди биз ушуга чейин бир көсөм, бир кандай десек, умандуу бир улут атасы катары таанып келдик да, түшүнүгүбүздө ошондо. Ошол Лениндин кээ бир декреттерин окуп алып үрөйүм учту, чачым тик турду да жөн элечи. Көрсө жеткен деспот болуптур бул делечи. Мурда жарыяламаган. Өзүнүн оозу менен айтпайт, бирок башкалардын оозу менен элге жарыялатканда, бирок ага өзү кол койгон да. Убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү да ошондой кадамдарга барды да. Көп эле мисалы Бакиевтерди чыгып кетти дегенде биринчи себепкерлер Бекназаровго окшогон биздин данкеселер болду да өздөрүчө. Себеби телевидениеден чыгып Бекназаров айтып атат, саат эртең 10-до Жаныш Бакиев колуңарга түшүп берем деп генералдык убадасын берди дейт да. Эми ошол жарыядан кийин Жаныш Бакиев убадасын аткарбайбы? Бул эми мамлекеттик сыр катары эле публичный алып чыкпай эле карманып туруш керек эле да эртең. Бул тескерисинче Бекназаровго окшогон убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү жардам берди да. Эртең 10-го чейин качып кет, мына мен элге сөзүмдү берип атам дегендей бир ишарат болуп калып атат да. Анан убактылуу өкмөттү албетте эми кыйчалыш учурда өлкөнү бар бир бычак мизинде кырсыктан сактап калды. Бирок мен бир нерсеге абдан таң берем да, коомчулук ушуга бир анча маани бербегенсигене кээде ичим сыйлап атам. Жакында Ош шаарына барып келдим да. 2010-жылы Ош шаары кандай акыбалда эле? Өрттөнгөн шаар, кыйраган шаар эле. 2 жыл 3 жылдан кийин кандай жазалгалап койду? Ошол шаар башына бийлик төбөлдөрү эмнегедир айдарын тигип туруп алды да. Албетте мен Мырзакматовдо да бир саясий интеллектуалдык жактан өксүгү бардыр. Бирок баягы биздин элдин кулк мүнөзүнө бир туура келген лидерлер, мисалы Бекмамбет Осмоновду да убагында борбордук бийлик жактыра берген эмес да. Албетте аларда мүмкүн алардыкындай сылык сыпа маданият болбошу мүмкүн, бирок күпүлдөп турса дагы Бекмамбет Осмонов жакшы эмес да.
ошол сыяктуу Мырзакматов да бир фигура да. Ушунун феноменине таң калам да. Кыйрап турган шаарды бүгүнкүдөй бир шаардын ансамблин бир негиздеп канча айкелдер тургузду, жолдорун, гүлдөрүн жайнап турган көрүп ичиңен тобо дейсиң да. Мен ошол кезде оштун кыйраганын ким гана көргөн жок. Баарыбыз теле аркылуу көрдүк, эч болбосо барбаганыбыз дагычы. Анан ошондой лидерлерди бир коридордон түртүп чыгарып койгон бийликтен бул баягы эки кандай десем, иткүлүгүн түлкү сүйбөйт дегендей болуп атат. Мисалы Мырзакматовду макул мыйзамга такап деле ош мэрлигинен четтетип коюшту. Бирок ушундай адамды өкмөткө эмне үчүн пайдаланышпайт, же болбосо региондун бир башка өнүкпөй аткан жагыначы. Муну менен биз жакшы самалыкта пайда болот беле дейм да. Себеби болсо эле өзүбүздүн коробуздан кулун торпок чыгыш керек, же өзүбүздүн коробуздан кочкор шайлайбыз деген түшүнүк биздин элдин аң сезиминде бүгүн да жашап атат да. Болбосо ошо Мырзакматовдой саясий фигураларды эмне үчүн нарынга губернатор кылып апарып койгонго болбойт эле, же болбосо көлгө мүмкүн туризмди алып кетмек да. Саясий жагынан эмес, бул уюштуруу жагынан келгенде менеджерлиги жөндөмүн биздин бийлик башындагылар колдон алган жок да. Мына иштин эффективдүүлүгүн ал киши мен баягы шайлоо алдында ал кишинин бир дараметин же эмесин аброюн көтөрөйүн деп айтып аткан жокмун. Бул реалдуу турмушта чындык. Ушундай адамдар кээде четте карап турганда, четте калганначы, бийликтен сүрүлүп калганда анан таң барасың. Бүгүнкү бийликтегилерге сөзсүз эле бир баягы баягы жогору жакка кашка калбаган эле баягы ийкемдүү саясатчылар гана керекпи депчи. Мына алдыда шайлоолор бар, парламенттик шайлоо бар, президенттик шайлоолор. Буга чейинки шайлоолор кандай өтүп келгенин, шайлоолор бизде кандай болоорун, кайсы учурда эмне болуп, эмне үчүн андай болоорун биз мындай аябай жакшы билебиз да, кичинекей өлкөдөгү шайлоолорубуздучу. Ошолордун баарын эске алганда, мына ал шайлоолор да өтөт, президенттиги да өтөт. Кандай деп ойлойсуз? Ошолордон кийин мында Кыргызстанда бир жаңы этап, жаңы бир дем, ушундай бир нерсе этап башталабы, же кайра эле баягынын таягы дегендей кайра эле ушинтип эле этегибизге чалынмай доорудо кете беребизби? Кандай ойлойсуз? Элдин өзүнөн эле эгерде эл бир саясий аренада кимдер келгенин, кимдерден тажаганын өз кулагы менен, өз жүрөгү менен сезип, анан ошол кайсы партия эл мүдөөсүн аткарып кете алат. Добушту кимге беришти билсе эле баягы буга чейинки биздин байоолугубуз, энөлүгүбүздөн барып эле бармагыбызды иштеп отуруп калдык да, эки жолку бийликтен алмашуусунан делечи. Мына 3-чү бийлик алмашканы турат бир жылдан кийинки шайлоодо. Анан ошо парламенттик шайлоо кыргыз элинин ылдам өнүгүүсүн ылдамдата турган бир саясий күчтөрдү алып келиш үчүн эл өзү элегинен өткөрүш керек да. Башка жол бирок шайлоо системасына адилеттүү болот деп ишенүүгө да мүмкүн эмес да. Себеби бүгүнкү мыйзам башында мыйзам өндүрүшүндө иштеп аткан депутаттардын көбүнө ишеним артууга да мүмкүн эмес да. Себеби канчалык эл алдында айткан сөзү бизге жагымдуу, угумдуу болгону менен иш жүзүндө теңирден тескери кетип атат да кайгы. Рахмат анда бул жака келип ушул адабият, жазуучулар, саясат жөнүндө, президент жөнүндө, парламенттик бийлик жөнүндө айткан ачык сөздөрүңүз үчүн ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге.